Ош шаарынын мэриясынын быйылкы жылдагы алдыңкы жетишкендиги бюджетке дээрлик 2 миллиардка жакын каражат түшкөнү болууда. Эч бир тармакта төлөмдөр, атайын тарифтер кымбаттаган эмес. Ага карабай казынага 300 миллион сомго көп каражат түштү. Мисалы шаардагы борбордук базар былтыр 2 миллион сом, быйыл 5 миллион сом төккөн. Биз келгенде кабыл алынган 1 миллиард 357 миллион болсо, бүгүнкү күндө 1 миллиард 905 миллион сом менен жыл жабылып атат. Бул мен жеке көз карашымда жакшы көрсөткүч. Биз мурунку жылдардын баарын салыштырып чыктык. 10 жылдын ичинде орточо 150-170 миллионго кошулуп келсе, бир жылдын ичинде бүгүнкү күндө 600 миллионго жакын акча кошулуп атат. Бул бюджет 4 эсе көтөрүлдү дегенди түшүндүрөт. Быйыл Ош мэриясы тротуарларды куруу жылы деп жарыялап, жалпы 18 көчөгө 27 километр жөө өтмөк курууга жетишти. Быйылкыга пландалган тротуарлардын 95% бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Ошондой эле 2 жыл мурда башталган Салиева көчөсүнүн кеңейтүү, аймакка Сейилбак, балдар ойноочу аянтча куруу иштери соңуна чыгып пайдаланууга берилди. Андан сырткары каралбай калган Жолон Мамытов атындагы Сейилбак кайрадан оңдоодон өтүп пайдаланууга тапшырылды. Нолдан баштап бүтүрабыз да. Ошо 3 бала бакчабыз быйылкы жыл биз баштадык. Мен ойлойм, кийинки жыл уже жайга чейин бүтүрүшүбүз керек, оздорубуз, сроктарыбыз бар. Андан сырткары мына Жолон Мамытов паркы бар, мына Акчелек круговой жакта көп жылдан бери көп элдер кайрылып келген эле бизге. Анан быйылкы жыл ошо жерге кичине көңүл бурушубуз керек. Ошо жерде давайте bir проект жасайлык деп туруп, ошо жерге проект жасадык. Уже бүттү. 19 миллион сом акчага бүтүрдүк. Уже эртең майрамдар бүткөндөн кийин, выходнойдон кийин барып ошо жерде официально открытие кылабыз. Курулуш тармагындагы жетишкендиктер билим берүү үчүн да жемиштүү болду. Анткени кала бюджетинин эсебинен 2 бала бакча пайдаланууга тапшырылып, дагы 3 бала бакчанын курулушу жүрүүдө. Жаңы 2 мектептин имараты бүткөрүлдү. Социалдык тармак боюнча мындан сырткары 3 социалдык дарыкана, 7 социалдык азык-түлүк дүкөнүн ачууга жетишишти. Жалпысын айтып кетсем, абдан көп. Социалдык тармак боюнча бир отчеттун 50 барактын чукул турат. Негизинен эми чоң иштерди айтсак, дагы да мектептердин курулуусу азыр планга киргизип атабыз. Россия Федерациясынын Евразиялык өнүктүрүү фондунун аркылуу 1504 орунду чоң мектептин курулушу дагы пландалып жатат. Шаардын чарбалык иштер жаатында көзгө басар өзгөчөлүк тазалык мекемесине 12 атайын техника алынды. Шаар четиндеги айылдар үчүн 50 жаңы коомдук транспорт сатып алынды. Көп жылдан бери көйгөй болуп чечилбей келген таза суу маселеси боюнча быйыл документ жана тендер иштери бүткөрүлдү. Курулуш иштери келерки жылдан башталмай болууда. Ошондой эле Таштанды полигонун куруу боюнча дагы документ иштери бүтүп, иштин өзөгү кийинки жылдан уланаары айтылды. Жашыл мурас деп быйыл бизде билесиз, аябай бир жазында 37 миң түп жалпы дарак эктик. Анын 10 миңи билесиз, Өзбекстандан келген Павлониндеки байырда Кудайга шүкүр дээрлик көпчүлүгү көктөдү. Анан аймактык кеңештерибизде билесиз, баягы президенттин тапшырмасы менен санарип аймак мурунда справканы кагаз менен берчү, санариптештирип, ошо жакшы беш кетти да. Анан түнкү жарыктандыруу боюнча мына жылы бизде аябай чоң иштер болду. Мына бүгүнкү күндөгү маалымат боюнча 95%га негизинде биз шаардын ички көчөлөрүнөн бери жарыктандыруу маселесин койдук. Эң башкы жетишкендик экономика жаатында башкача айтканда калаанын бюджети өскөнү болууда. Жаңы жылдан соң шаардык кеңеш бюджетти дээрлик 2 миллиардка жакын каражат менен бекитип берери күтүлүүдө. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.